Саламатсыздарбы. QR код деген эмне? QR код бул англис тилинде Quick Response Code деген сөздүн кыскартылган форматы. Кыргызчага отурулганда бул ылдам жооп берүүчү код дегенди түшүндүрөт. QR коддун эң негизги максаты бул компьютербу, смартфонбу же бир устройство аркылуу маалыматты, значенияларды жана бир маалыматты бат таратуу жана бат берүү. Эң негизги максаты бул QR коддун жасаган иши бул болсо адам өз колу менен маалыматты киргизбейт. Эгерде QR код бул Wi-Fi'дин QR коду болсо, Wi-Fi'дин паролун жазбайт. QR кодду скан түрүндө окуса, автоматтык түрдө ошол сыр сөз киргизип Wi-Fi'га кошулат. Же андан башка QR код аркылуу контакттарды бөлүшсө болот. QR коддун негизги максаты бул 1992 жылы Японияда завод машина чыгарган заводдо иштелип чыгылып, атайын ошону ишке ашырган болчу да. 2 жыл иштетип жасагандан кийин 94-жылы ошо заводдогу ар бир запчастьтарга ошо QR коддор бириктирген, чаптаган. Ал негизги эмнеден? Анткени специалист бул код запчасть менен көрө алат. Бул кайсы модельдики, качан чыккан жана качан келген, кайсы партия менен келген дегенге жеңилдик берген үчүн ошол нерсени заводдор киргизген болчу. Андан тышкары ошондон кийин бул QR кодду стандартизацияга киргизип, стандарт ISO'га кирип, QR код азыр бүттүк жерде колдонобуз. Азыр болсо финансылык тараптан да QR код аркылуу акча бири-бирине которуу, же маалымат алмашуу, же контакттар менен бөлүшүү. QR коддун өзүнүн ролу аябай чоң. Эгерде QR кодду биз бизнес тарапка же болбосо окуу тарапка колдонсок, бул узун ссылкаларды, эгерде сайттын ссылкасы болсо, ошону кыскартып QR кодго бириктирип коет. Же болбосо визиткага QR кодду чаптап, ошо визитканы скан кылса телефон аркылуу номери, электрондук почтасы, аты жөнү, иштеген жери, должности ошонун баары автоматтык түрдө телефонго жайгашып сакталып калат. Ошо QR коддун колдонгон жагы абдан көп. Бул логистика жактан колдонгону бар, андан тышкары соода жагынан колдонгону бар. Биз билгендей QR коддун биринчи штрих-коддор бар. Бул азыр бүт эле товарда полосатый түрдө штрих-коддор колдонулат. Штрих-код менен QR коддун айырмасы QR кодго көбүрөөк маалымат катат жана ал жак болсо динамикалык түрдө жана маалыматтын сакталган түрү абдан чоң жана зор. QR кодду кантип кылабыз? Жана айтып кеткендей, QR код болсо биз Google'га жазабыз QR код деп. QR код генератор деп жазабыз. QR код десек, абдан көп сайттар чыгат. Ар бир сайттын өзүнүн артыкчылыктары бар. Жана кээ бир сайттар платный, кээ бир сайттар бекер. Ошол үчүн мисалы биринчи ссылкага киребиз, QR код генератор. qrcode.ru деген. Бул жерге болсо биз ссылка на сайт дейбиз. Жанакы биз Google формадан жасаган ссылканы жүктөп алып, бул жерге коебуз. Копировать этип коебуз. Создать QR код дегенде бизге ошо QR код чыгып калды, даяр болуп. Эми телефон аркылуу текшерип көрөлүк ал QR кодду. Ачылды. Эми муну бассак, бул опрос чыгып калды. QR кодду иштетиш үчүн, жасатыш үчүн оңой. Биринчи түрү бул болсо Google'га жазып онлайн генератор аркылуу кылсаңар болот, же болбосо атайын программалар бар, ошо программаларды кылып берет. Бирок эң жеңил способу бул онлайн түрүндө кылсаңар болот. Мисалы, экинчи сайтка кирип көрөлүк. Бул жерде өзүнүн сайттын дарегин сурайт, ошону басканда бул жер кичине эме экен. Цветтерди өзгөртсөңөр болот экен, QR коддорду боесоңор болот экен.
ошого окшогон ар кандай сервистер бар, ошонун баарын колдонуп өзүнүн жумуштарын кылсаңар болот. QR кодду колдонуш үчүн телефонуңуздарга QR код Reader деп же сканер QR коду деп жазсаңар Google Play Market'ке, ошондо ар кандай приложениялар чыгат. Сканер QR штрих кодов десеңер, ошондо QR коддор чыгат, ошо QR коддун программасын коюп, скан кылып, ошондо силердин телефондордо иштеп калат. Эгерде сканер QR код телефонуңарда жок болсо, сиз Google Play Market'ке киресиңер. Бул Android платформасындагы телефондор болсо, сканер QR код и штрих кодов деп жазсаңар, же QR код деп жазсаңар, бияка көп приложениялар чыгат. Ошон эки жолу установка кылып, карап көргүлө, кайсынысы жакса, кайсынысы жеңил болсо, ошону колдонсоңор болот. Же болбосо iOS'то Google Apps'тан кирип, App Store'га кирип, жүктөп алсаңар болот.